Бүгүнкү заманда балага жомок айткан эне, жол көрсөткөн ата барбы? Эне менен баланын, бала менен атанын ортосундагы мамиле, диалог барбы? Жок кесе болуп калды. Балдарыбызды бала бакчага берүү да 8 саат баладан алыс болуунун амалына айланды. Эртең менен балдарыбызды бала бакчага алып барып киргизип, кайра 8 сааттан кийин балдарыбызды жетелеп чыгып, үйгө келип колуна телефон карматабыз. Ушунун экинчи өңүтү, кечирип коюңуздар, айрым ата-энелер, ушунун экинчи өңүтү, ушунун окшоштук жагы айылда малды дал ушинтип багабыз да. Эртең менен кесүүгө чыгарып, кечинде кесүүдөн тозуп алып, сүтүн саап, жемин берип, корого киргизип коебуз. Эмне айырмасы бар? Анда биз ушул улутубузду, ушул салтыбызды бала бакчадан келгенден кийин балдарыбызга жет атасын атап, туулган жериң менен тууган элиңди тааныштырбасаң, улутуң ким экенин угузуп, ураанын айттырбасаң, анда биз кимди багып өстүрүп, кантип ата, кантип эне болуп баратабыз. Бизге балдарыбыздын калыптануусунан, дүйнө таанымынан, билим алуусунан көрө акча табуу, дүйнө басуу, тойго баруу, көр тирликтин көрөн шараны менен көпкөнчүлүк кызыктуу болуп бараткандай. Анысы аз келгенсип, үйдөн мээрим көрбөгөн балага тарбияшынын айрым тартиби жок тарбияшынын таягы, ур токмогу менен ачуу кыйкырыгы балдарыбыздын көкөйүнө көк таштай тийип бүтмөй болду. Анан биз ошол жалтаң, мокок, ата-эне мээримине толук кандуу канбай калган, асмандан самолет учуп баратса, мени апама ала кетчи деген бөбөктөрүбүздү, балдарыбызды көрүп кантип биз келечектен үмүт кылабыз? Балдарга болгон камкордугубуз, болгон жыргалыбыз, аларга берген байлыгыбыз, мээримибиз телефон болуп калды.